Урматтуу теле көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн биз РТL телеканалы аркылуу дагы илим жана турмуш теле берүүчүнүн кезектеги санын сиздерге тартуулайбыз. Биздин темабыз өткөн жумадагы ошо темабыздын эле уландысы болот. Кыргыз феномени, Кыргызстануу маселелери. Маектешибиз Сарыкулов Дастан Исламович, бул киши мурунку биздин мамлекеттик катчы, жогорку кеңештин биринчи чакырылыштардын депутаты, белгилүү аалым киши. Саламатсызбы Дастан Исламович? Сиздин экөөбүздүн маегибиз ошо теле көрүүчүлөргө абдан чоң резонанс туудуруп жатат. Эми өткөндө келген жерден ошол Рашид Аддиндин баягы эмгектеринен баштасак. Ооба. А киши ал убакта тарых жазганда бир кыпындай дагы, тырмакчадай дагы аны бурмалоого бара алган эмес. Себеби ал убакта замандаштары, падышалары, эл хандары тирүү болсо кантип тартты? Ошон үчүн ал так жазган да. Өзү дагы жооптуу кызмат иштесе. Вазир болгон. Мен айттым, Газан хан менен Олжолу хандын доорунда вазир болгон. 19 жыл вазир болгон. Мына сүрөттү баштайлык. Мына жерде сүрөт восшествие на престол Абага хан дейт. Абага хан 1265-1282 жылдары Перс мамлекетинин элдин ханы болгон, эл хан болгон. Абага хан деп атабыз. Бул 1256 жылы өзүнүн атасы Хулагу менен Персияга келген экен. Хулагу өзү ким? Өзү Тулуйдун 3 эркек баласы болгон. Тулуй ким? Чыңгыздын тукумдары да булар. Бул мындай Чыңгыздын 4 баласы болгон. Жучи, Жаадай, Чагатай, Угедей, анан Туулуй. Муну кыргызча тигини жоочу, уйчу, койчу, жоочу. Өгөдөй, Жаадай деген бул тез шамалдай деген Жаадай кийин Чагатай болуп калды. Жоочу, жучу болуп калды. Өгөдөй бекем, кылыч, кынжалдын баарын курчуткан. Согуштук маданият менен байланыштуу. Ошого керектүү табылгыз буюм өгөдөй бол деген. Анан эң кенжеси Туул болгон. Тууну көтөргөн уул бол деген сөз. Тулуйдун 3 баласы. 3 баласынын эң улуусу Мөңкө, анан кийин Хубилай, анан кийин Хулагу. 1256 жылы Хулагу Иранга келип, Иранды башкарганда. Ошол Чыңгыз хандын буйругу менен бүт империяны бөлүп бергенде Жучуга тиякты, Чагатайга биякты, Хубилайга Кытай, Хулагу болсо Иран, Персияны. Мына ошол убакытта мына сүрөт. Такта отурат. Мына ушуну байкап алгыла. Бу жерде өзү калпак менен отурат. Канча жанында адам. Эң жакын турганда да калпакча. Ең ишенген адамдары, ең бийлик жүргүзгөн адамдары өзү баштап калпакчан болуп атат. Мына Аба хандын баласы Газан хан, анын сүрөтү мына жерде. Газан хан сый тамак берип атат дейт. 7-й Ильхан государство Хулагу деп, же болбосо 7-чи эл ханы 1295-1304 жылдары Перс мамлекетин башкарган. Старший сын Аргуна внук Абаги, жана Абага хандын небереси деп атат. Мына кыргыз бу кыргыз эмес бу. Бу кыргыздын тарыхын Эң жакын отурганда кыргыз калпагы менен Бозүй мына. Бозүйдүн Бозүй түндүк турат. Мына бу жерде канча кыргыз менен эсептеп берейин. Кыргыз. Бу жерде кыргыз, өзү кыргыз, биякта кыргыз. Андан биздин бабаларбы бул же ким бул? Бизге тиешеси барбы, жокпу? Далили менен. Далил. Анда эмне үчүн бул тарыхты биз билбейбиз? Эмне үчүн бул тарыхты биз балдарга айтып бербейбиз? Бул Иран элин башкарган. Ошол убакытта Дамасканы дагы, Багдадты дагы өзүнө караткан да. Билимдин борбору, цивилизациянын борбору болгон да ал кезде. Бул кандай башкарган? Көрдүңүзбү? Эми ушул Газан ханга тиешелүү дагы бир сүрөт. Ошол эле китептен мына жерде сүрөт. Газан хан ислам динин кабыл алуу деп атат да. 7-чи эл ханы Персте. Мына бул булак Жами ат-Таварих Рашид Аддин деп турат. Калпакчанбы? Калпакчан турат. Калпакчан. Бул полководец бул. Мына калпакчан. Бул сүрөттөрдү улап отурсак, дагы бир кызык сүрөттү табабыз.
Бул китептердин баары 13, 14, 15 кылымда жазылган китептер. Бул тарыхый китептер. Албетте маалымат абдан толгон токой. Бирок ошол китепке тиркеме катары бир топ сүрөттөр. Колдон тартылган, түстүү кылып тартылган. Демек, биз сүрөттү эле азыр сөз кылып атабыз. Ал китептерде маалымат ал өзүнчө чоң маселе. Мына жерде Абылхайыр хандын такка отурганы дейт. Династиядан да Абылхайыр хан дагы. Персия династиясы. Ал убакта Чыңгыз хандын урпактары гана башкарган мамлекеттерди. Бөлөктөргө тыюу салган. Анын ичинен Кытайды дагы. Кытайды, Кореяны, Лаосту, Вьетнамды, Камбоджаны көрбөйсүзбү? Мына жерде источник тарих Абылхайыр хан, Масуд Усмани 1541-жылы. Мына жерде караңыз. Калпак, 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 калпак. Өзү этеги кызыл, кызыл калпак. Хан эми. Калгандары мына этеги кара калпак менен биздин мына ак калпакты. Демек, кыргызбы, кыргыз эмесби бул? Бул киши 1428-жылы такка отуруп, 1468 40 жыл. Биздин президенттер 4 жыл эптеп аягы жаман болуп атат да. Мына карабайсыздарбы? Кыргыздарга таандык сүрөт. Эмне үчүн кыргыздар бул тарыхты билбейт? Же кыргыздардын тиешеси жок ушуларга? Канча элди, канча жерди башкарган. Эми дагы бир сүрөткө көңүл буралык. Мына сүрөт мындай. Берде минтип жазылган. Улукбек 1409-жылдан 1449-жылга чейин такта отурган. Бул Шахруктун уулу Тамерландын небереси. Бул сүрөтчү 1425-жылы тарткан экен бул сүрөттү. Мына Улукбектен тышкары өзүнүн аялдары, 2 уулу, 3 генералы. Эң жакын турган мына кылыч 3 генерал турат, калпакчан кыргыз, мүнөшкөрлөр турат, бүркүтү менен, ителгиси менен кыргыз. Өзү бакай калпак менен турат. Биякта дагы бир топ сүрөттөрдө мына жерде мына баласы калпактын кыры кызыл, тигинин баласы деген мааниде. Кыргызга тиешеси барбы жокпу мына маселе ушул жерде турат. Түздөн. Эмне үчүн биз бул тарыхты элибизге айтпайбыз, балдарга окутпайбыз? Эмне үчүн биздин жаш өспүрүмдөр муну билбей өтөт? Муну депутаттар билбейт, эл башкарган президенттер билбейт. Башка элдерди капа кылып коебуз деп коркобузбу? Башка элдер эмне? Ал илим эмес да анда, туурабы? Бул болгон чындык да. Ооба да, факт болуп атпайбы? Бул сүрөттөр кайсы китептерде? Бул китептер кай жерде азыр? Бул китептер Египетте бирөө, Германияда бирөө, Турцияда бирөө, Иранда бирөө, Америкада бирөө. Аларды алсак, окусак, расмий түрдө эле канча маалымат алсак, изилдеп. Эми мына сүрөт өтө маанилүү сүрөт. Бул 1541-жылы жанагы Абылхайыр хандын тарыхы деген сүрөттөн минтип жазылат. Чыңгыз хан Сырдарыянын боюнда балдарын кабыл алууда деп атат да. Мына Чыңгыз хан калпакчанбы? Мына бу жерде балдары калпак. Ал Хорезм шахтын учурунда келген да. Мухаммед Хорезм шахты талкалап анан кийин кеңешип эмне кылабыз эми? Элчилердин башын кесип таштаганда. Мына Чыңгыз хан калпак менен отурабы? Мына баласы калпак, калпак. Каттар калпак. Биякта кызмат кылганы калпак, бул калпакчанбы? Мына анан суроо туулуп атат. Бул кандай болуп калпакчан тартылып калды? Булакта жазылып атат, Чыңгыз хан Сырдарыянын боюнда. Сырдарыянын боюнда. Отурган Чыңгыз хан. Чыңгыз хан. Бул 1541-жылы тартылган сүрөт. Демек, чоң суроо. Анда биз эмне үчүн ушу тарыхты билбейбиз? Мунун мазмунуну мен кайрылбай эле коеюн. Сүрөт эле бизге бир топ суроо жаратып атпайбы? Эми дагы кызык маселе. Мына жерде бул сүрөт өтө маанилүү. Бул Осман империянын түптөгөн Осман Гази такка отурганын сүрөтү. 1281-1299-жылы бийлик жүргүзгөн. Бул ошол инаугурация такка отурушу дейт. Бул сүрөт Топкап музейинде бүгүн Стамбулда сакталган. Мына мунун Осман Газинин оң жагында 3 калпакчан отурат. Куралдары менен.
Полководец. Asker başçıları. Kimge tayangan, kimge işengen, kim menen biйлик жүргүзгөн, kim menen мамлекеттүүлүктү камсыз кылган Кыргызга тиешелүү болуп атат. Эмне үчүн биз билбейбиз муну. Эмне үчүн биз билбейбиз. Өтө чоң суроо. Ушу Топкапеде бар. Топкапада ошактан алынган сүрөттөр. Албетте дагы бир топ сүрөттөр болушу мүмкүн. Издеш керек, издеп туруп аны минтеп жайылтып биздин мектептерде тарых, илим, тарых сабагынан ушулардын баарын коюш керек да. Бул биринчиден чындык, бирок өтө байыркы доордо чындык. 8 кылым мурда. Бирок биздин тарыхыбызда. Мына мен көрүп турбайбызбы биз. Мына атайын тарых билимине ээ болбогон жөнөкөй эле бизде малчы фермерлер муну көргөндөн кийин бул Кыргыздын тарыхы байыркы турбайбы? Эми эң негизи ушунча жер, ушунча элди башкарган биздин бабаларыбыз эмне сапаттары болгон, кайсы касиеттери болгон деген суроо туулуп атпайбы, туурабы? Мен айтып коеюн, мынау китеп Нью-Йорктон чыккан. 400 000 нуска менен 40 мамлекеттин тилинде чыккан китеп. Уэзерфорд, Нью-Йорк деп турат. Бул кыргыз эмес, кыргызга жан тартпайт албетте. 30 жыл Чыңгызхандын тарыхын, Моңгол хандыгынын тарыхын иликтеп изилдеген абройлуу инсан. Бул кишиди менен эч ким талаша албайт. Бул кишиде өтө көп маалымат бар да. Китеби да кызык экен. Чыңгызхан и рождение современного мира. Эми бул өтүнчө чоң маселе. Мектептерде Совет доорунда бизге эмне деп окуткан? Бул Чыңгызхан өзү канкор, өзү абдан кан жуткуч, кан алгыч, жан алгыч, абдан жаман адам, эди кырган. Мунун баары саясатта. Ошон үчүн чындык таптакыр теңирден тескери болгон. Бул чындыкты мынагы оруска да жан тартпаган, кыргызга да жан тартпаган окумуштуу тарыхчы Джек Уэзерфорд ушул китепти жазып, анан ушул жердеги маалымат, эң акыркы маалыматтар, бул маалыматтардын негизи ушул булак. Ар кандай тилде жазылган, ар кайсы доордо жазылган булактардын негизинде. Археологиялык изилдөөлөр. Арды бүт далилдегенде. Сиз айткан палеогенетиканын элементтери, палеоастрономия. Чоң окумуштуу тарыхчы. Мировой бестселлер деген сериядан кетти. Туура да. Мына эмне үчүн бүгүнкү дүйнө Чыңгызханга жер. Себеби бул киши минтип айтып атат да. Чыңгызхандын доорунда почта түзүлгөн экен. Чыңгызхандын империясы 25 миллион чарчы километр аянтты ээлеген СССРден чоң болгон. Эгерде Кытай, Вьетнам, Корея, Лаос, Камбоджаны тияктан алсак, бияктан Сибирдин баарын, Орто Азиянын алсак, Иранды алсак, Кавказды алсак, тиякта Днепрге чейин алсак, ошончо жердин баары Чыңгызханды карап турганда, империясы болгон. Ошол империяны 180 жыл гүлдөткөн укум-тукумдары Чыңгызхандын. Ошон үчүн почта болгон. Ар бир 50 километрде почта станция болгон. Арда аттар турган. Кандай маалымат болбосун, империянын бир бурчунан чыгышынан батышына чейин 5-6 күндө маалымат жетип турган. Бул жана глобализациянын эң башталышы. Анын үстүнө ошончо жерде, ошончо эл, ошончо мамлекетте бажы жок, чегара жок, эркин, коопсуздук, соода жүрүп турган. Азыркы глобализациянын башы ошондо болгондо, соода канча элдер бажы төлөмү жок эле, чегарасы жок эле, соода сатыкты эркин жүргүзгөн. Ошонун бир болбогон эле бир моделин азыр Шенген зонасы, Евросоюз деп жүрүшөт. Намна туура айтып атасыз. Ошон үчүн бул окумуштуу айткан Чыңгызхан бүгүнкү дүйнөнүн түбүн түптеп кеткен Чыңгызхан. Китептин аталышын. Муну абдан чоң мааниси бар турбайбы? Өтө чоң. Муну биздин мектептерге да окутуш керек. Ушундай эме менен структура менен. Анан биздин министрлерге окутуш керек муну. Биздин бийлик жүргүзгөн адамдарга окутуш керек. Кантип ошол 12-чи кылымда, 13-чү кылымда 25 миллион чарчы километр аянтта чегарасы жок,
бажы төлөмдөрү жок, карак тоосу жок. Кенен кесип эркин соода жүргүзгөндү түзгөн адам эмнеге таянган? Ошон үчүн империя өнүккөн да. Өнүккөн да. Көрдүңүзбү кандай? Берде чоң маалымат бар. Себеби мунуну азыр акыйкат маалымат, чындык маалымат жетип атат да. Эми Чыңгыз хан ким болгонун жанатан бери мен көрсөттүм. Чыңгыз хандан кийин мына 15-кылымда, 14-кылымда жана мамлекеттердин баарынын башында өзүнүн урпактары турган. Алар урпактары кандай болгон? Калпактан таанып атпайбызбы? Калпактан таанып атабыз. Калпакты кыргыздан башка эч ким талаша албайт. Кыргыздан башка эч ким кийбейт да калпак. Кемер курдары жок, аялдардын чачуштуктары жана бизге гана таандык. Аялдардын чачуштуктары, мен апам, чоң апам чачуштук Мен менен дагы көрүп калдым. чоң энем колуна чыгойдум. Чоң аталарыбыз кемер куртарган, туурабы? Анан бизге мүнөздү комуз, Комуз эшекти минчүү эмес, ат минчүү. Эми ал өзүнчө маселе. чоң маселе эми. Дастан Исламович, мына китебиңизде мынакей ошол буда ошо бир программа тез катнаш жазылган. Илим Кыргыздын 6000 жыл тарыхын талашып далилдеген деп баягындай бир чекит коюп жазып атасыз. Анан кийин Чыңгыз хан да Тамерлан дагы кыргыз болгон. Мына сүрөттөрү менен. Мына ушул жерде бир сүрөт бар, мен аны үйгө унутуп коюп турмун. Тамерлан, мына жерде сүрөт. Тамерлан во время штурма Балха в 1370 году деп турат да. Балхты багындырган. Мына караңызчы ушул жерде. Калпак, 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 калпак. Мына калпак, бу калпак, бу калпак, 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 бу калпак, калпак, калпак. Чыңгыз хан кимге таянган анда? Кыргыздарга да. Маселе каякта турат? Дастан Исламович, мен Бабур наменинден да бир иллюстрация көргөмүн да. Бабурдун да жанында турган. Туура. Бабур наме менде бар китеп. А киши баяндап атпайбы? Өзү жазган да. Өзү жазган. Мунун өзүнүн күндөлүгү да. А кызы басмадан чыгарган да кийин китеп кылып. А өзү жазган. 16 жашынан баштап жазып келген да. Ошондо бүт эле мунагу Алай, бүт эле биздин Аксы, Өзгөн, Ош, ушунун баарын эле жазып атпайбы кандай болгонун? Оштогу Бабурдун үйү бекеринен Биз өзүбүздүн ата бабаларыбызды тааныбай калганыбыз өтө өкүнүчтүү болуп атат. Кыргызда мындай деп айтат да, бабалардын салты болбой, өзөр кыргыз калкы болбойт дейт. Байыркынын даңкы болбой, тирүүлөрдүн баркы болбойт дейт. Не деген сөз? Баракелде. Мен ушул моментти пайдаланып бир айтып коюшум керек. Бул мен өзүмө гана тиешелүү нерсе. Мен балдарымдын атын моундай койгонмун да. Чыңгыз. Ооба. Уулум. Андан кийин Тимур, Тамерлан деп койдум. Андан кийин Бабур уулум, андан кийин Акбар. Неберем, анан Айдар неберем. Анан ушуну билесизби, менин бир өзүмүн эле буну айтып коюш керек жаштарга. Өзүмүн эле мага окшогон илимдин доктору досум эмнесен бүт эле өзбектердин аттарын коюп алдың деп күйүзбөдү мен. Тарыхтан кабары жок адам. Биз өзүбүздү таанышыбыз керек, өзүбүздү билишибиз керек, баалашыбыз керек, баркташыбыз керек, даңкташыбыз керек. А болбосо биз жол таппай ушул тияка бияка уруна беребиз. Мына Чыңгыз хан канча мамлекеттерди, элдерди башкарган, бактылуу кылган. Мына бул маалымат менен тастыкталып атат. Бу Азиатская Европа деген китеп. Атактуу Мурат Ажы. Берде минтип жазып атпайбы? Берде 1106 бетинде минтип жазып атат. Мына бул Москвада история происхождения царской династии тюрков кыргызов никогда еще глубоко не изучалась деп атат да. Топонимы, жердин аттары. Анасу, материка, Абақан, отец хан. И известные археологические находки Минусинской котловине позволяют верить в успех, надеяться на появление всей правды о прошлом царской династии тюрков-кыргызов дейді. Кыргыздар түрк элдеринин падышалар тукуму деп атат. Мына сүрөттөр. Ошол көрсөттүрөт. Мына сүрөттөр ошону толук далилдеп берип атпайбы? Ирандын падышасы. Ирандын падышасы, Орто Азиядагы элдер, Самаркандын падышасы, Индиянын падышасы. Карабайсызбы? Бул эмне үчүн биз билбейбиз? Өзүбүздү өзүбүз тарытып, миллиметр, сантиметр менен өлчөп жүргөнүбүздүн кадамдары ушуга алып келип атат да. Бул өтө кечиримсиз. Өтө кечиримсиз. Өтө кейиштүү. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз илим жана турмуш телеберүүбүздүн ошо кыргыз феноменине, кыргыз тарыхына, кыргыз таанууга арналган дагы бир сериясын аяктадык. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.